Рахмат. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары катары мен сиздерге өрт куткаруучулардын ошол автолестница деп коебу? Ооба. Чоң имараттарда чоң анан көп кабаттуу имараттарда өрт чыкканда биз ошол автолестницаларды издеп калганбыз, эсимде. Азыркы учурда кырдаал кандай болуп атат? Техникалык жактан камсыздандырдыбы баарын өкмөт тараптан же бюджет тарабынан? Жетиштүүбү? Эртең чоң имараттарды салдырып атабыз, ГИК тарабынан салдырып атабыз, жеке компаниялар салып атат, Кудай сактасын, мына жай болуп атат, ысык болот дейт. Өрт чыкса 100% капа болбоңуздар, эми кызматкерлердин иш чараларына менде суроо жок. Техникалык жактан камсыздандыруу кандай? Же сиздер жооп бериңиздер да? Ушул ответственный лица болсо сиздер жооп берем. Микрофонду сайып эле жооп бере бериңиздер. Азыр эки жаңы ошо бийик кабатта чыга турган автолестница алып атабыз. Канчанчы кабатка чейин жетет? 25 беле биздики. Уруксатпы, полковник Сулайманов. Сиздин сурооңузга толуктап берип коеюн. Бүгүнкү күндө бизде Бишкек шаарында, Ош шаарында 54 метрлик шатырларыбыз бар. Андан сырткары азыркы күндө дагы көп кабаттуу үйлөр курулуп атканына, көбү салынып атканына байланыштуу биз бул маселени өзүбүзгө алып, жаңы сатып алуу иш чаралары жүргүзүп атабыз. 54 метр десеңиз, ошондо бул канча этаж үй жөнүндө сөз болуп атат? Биз эми сиздердин кызматыңарды мүмкүн кээ бир техникалык жактан түшүнбөстүктөр болсо эл түшүнсүн да. 10, 15, 12, 20. Канча кабаттуу үй жөнүндө сөз болуп атат дегенде? 20 кабатка. 20 кабатка чейин спокойно жетет, Бар азыр. Андан тышкары да экини алган атабыз да, ал уже 40 этажга чейинки деп пландап атабыз. Ошондо техникалык жактан полностью камсыздандырылган система өкмөт тарабынан, силердин системаңар, именно өрт өчүрүүчү жөнүндө сөз болуп атат. Баардыгы жакшыбы? Азырынча жакшы. Техникаларды өзүңүздөр көрүңүздөр да, көп пожардык техниканы алдык. 20 этажга чейин айтып кеттик го. Тиги автолестницалар бар, эми 40 этажга чейин деп пландап атабыз, экини алганга. Рахмат. Эртең депутаттар ошол өрт өчүрүү куткаруучулардын, өрчүүчүлөрдүн немелеринде, имараттарында алып калса, анда суроолор болбойт экен да? Буюрса, Кудай буйрса болбойт. Чоң рахмат, мыйзамды колдойм.